Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бул видеодо биз Google Classroom'да окуучуларга сабактын материалын кантип жөнөтөбүз, ошону үйрөнөбүз. Ал үчүн Google приложениясын басып, ал жерден Google Class'ка киребиз. Мына биздин классыбыз ачылып атат. Бул жерде бир нече класстарды түзгөнсүздөр. Эгерде ошол жерде ката кетип калган болсо, оңдоп койсок болот. Мисалы үчүн азыр биз мына экинчи турган, ортодо турган курсту атын өзгөртүп, анан түсүн өзгөртүп койгула. Ал үчүн мына жерде 3 чекит бар. Ушуну басабыз дагы, изменить деп басып туруп, мына жерден математика дегенди чоң тамга менен жазып коеюн дагы. Сохранить дегенди басып коебуз. Андан кийин муну 2 жолу басып, мыштын сол кнопкасы менен. Өткөндөгүдөй эле бул жерден выбрать тему деп, мисалы үчүн математикага тиешелүү, англиске тиешелүү темалар бар. Өзүңүздөр кайсы жакса, спорт, кайсы сабакка тиешелүү болсо, ошол сүрөттү тандап койсоңуздар болот. Мен мисалы үчүн мына сүрөттү тандап коеюн. Мынакей биздин темабыз ушундай болуп өзгөрүп калды. Эми мен математика 1-20 деген группага, ушул класска тапшырма беришим керек, сабактын материалдарын беришим керек. Ал үчүн мына жерден менюсунан задание дегенди басам. Задание дегенди басып, мындан создать дегенди басам, андан задание дегенди басам. Мынакей. Эми бул жерге название дейт. Тапшырманын атын жазышыбыз керек. Мисалы үчүн мен бул жерге биринчи сүрөт жөнөтүп көрөйүн. Сүрөт деп эле коеюн, сиздер ошол теманын атын жазасыздар ушул жерге. Кайсы теманы жөнөтүп атсаңыздар, ошол тема боюнча сүрөт же сүрөттүн атын жазасыздар. Анан бул жерге тапшырманы жазып коесуздар. Мисалы үчүн ушул сүрөттү көрүп, бул сүрөт эмне жөнүндө айтылган деген суроолорду берсеңиздер болот да. Мисалы үчүн ушул сүрөт боюнча өз оюңду жаз деп коелу, өз оюңду жаз деп коелу. Андан кийин эми ошол сүрөттү кошушубуз керек. Бул жерде добавить деген бар. Ушуну басабыз. Добавить деп, андан кийин кайсыл жерде болсо ошол жерден кошобуз. Ал документибиз кайсыл жерде, ошол сүрөтүбүз кайсы жерде. Добавить деп туруп, мен файл дейм. Файл дейм дагы. Бул жерден недавно загрузка, мой диск помеченный деп турат. Мен загрузка дейм. Анан браус дегенди тандайм. Бул жерде орусча да жазылышы мүмкүн. Андан кийин ошол документимди издеп табам. Кайсы жерде болсо ошол жерден издеп табам. Мен мисалы үчүн презентация QR-код деген сүрөттү жүктөп көрөйүн. 4018-ге мынакей сүрөт жүктөлдү. Андан кийин бул жерде мынакей мен ачкан курстардын баардыгы турат. Эгерде ушул тапшырма бул группаларга дагы тиешелүү болсо, анда буларга дагы галочка коюп коебуз. Буларга дагы галочка коюп, басып, анан ушуларга дагы кетсин деп койсок болот. Андан кийин бул жерде балл. Канча балл бересиз ошол тапшырма аткарылгандан кийин, ошол баллды жазасыз. Андан кийин бул жерге срок сдачи. Срок сдачи кайсы күнгө чейин сиз срок бересиз. Мисалы үчүн 29-июлга чейин деп ошол срокту коюп койсоңуз болот. Срокту кээде срок койбой дагы койсоңуз болот. Бирок тапшырма берилгенден кийин срок беребиз. Биз ошол срокту ушул жерден коесуз. Андан кийин бул жерге темасын жазып койсоңуз болот. Создать тему дегенди басып, бул жерге негизи числону коюп туруп, андан кийин теманы жазса, ошол тапканга оңоюраак болот. Бүгүн 27
7 ай 20-жыл. Анан бул жерге мен сүрөт деп жазып коеюн. Сүрөт менен иштөө деп коеюн. Бүгүн сүрөттү кетириш керек болгон үчүн мен ушундай тема коюп атам да. Задание дегенди басабыз мына бул жерден. Мынакей күтүп турабыз. Мына бизде сүрөт менен иштөө деген тапшырма пайда болду. Андан кийин эми дагы сүрөттөн башка эми текстик файл жүктөп көрөлү. Лекцияларыңыз же болбосо сабактын планы, ушул окуучуларга эмне берем десеңиз, текстик файлда жазылган документ дагы задание дейбиз. Мына создать дедим, заданияны басабыз. Андан кийин бул жерге добавить деп файл дагы эле мен компьютерде, ошол компьютерден загрузка кылайын. Ал мисалы үчүн корень n степени ее свойства деген тема бар. Ушул теманы Word'да жазылган. Ушуну ачып жүктөйүн. Анан бул жерге дагы мисалы үчүн 27/07/20 деп числону коюп койсом, кийин тапканга оңой болот да. Анан ушул эле нерсени ушул жерге жазган беле. Бул жерге ушул тема боюнча бала эмне кылыш керек, ошону жазып коесуздар. Бул теманы окуп чыгып конспектле деп жазып койсоңуздар болот. Ушул эле жерден мен мыштын сол кнопкасы менен могу теманы копировать этип алайын. Мына монтип боюп алгандан кийин оң жагын басып копировать деймин дагы. Тема деген жерде создать тему деп туруп, ушул жерге Ctrl+V басам клавиатурадан, же болбосо мыштын оң кнопкасын басып вставить деп коем. Ошондо жанагы темабыздын аты ушул жерге жазылып калат. Сөзсүз түрдө теманын атын ушундай числосу менен жазсак, кийин өзүбүзгө тапканга дагы балдарга да оңой болот. Ушундай алабыз. Бул жерлер ошол бойдон эле жанагыдай эле. Мына мен биринчи эле группага берип атам, ошон үчүн ушул жерде эле галочка турат. Андан кийин балл 100 балл. Муну дагы өзүңүздөр канча балл бересиздер ошону койсоңуздар болот. Бул жерге срокту койсоңуздар болот, жанагыдай эле календардан срокту коюп коесуздар. Мынакей ошентип жүктөлүп бүттү. Эми ушуну создать задание деп басып койсок, ал уже балдарга барып түшөт. Эми презентацияларды жүктөп көрөлү. Дагы эле ошол жерден эле создать дегенди басабыз, задание дегенди басабыз. Бул жерге ошол презентация теманын презентациясын жасалган темасын коюп койсок болот. Мисалы үчүн азыр мен биринчи жүктөп алайын. Файлга киребиз. Андан кийин мен бул жерде мурда жүктөгөн болчумун. Недавно бассам, мурда жүктөлгөндөр бар. Эгерде бул жерде мурда жүктөлгөн болсо, сиз мурдагыдай эле загрузканы басып, бул жерден выбрать дегенди басып, анан ушул жерден жанагыдай эле жүктөп коесуз. Мен недавныйдын логарифмалар жана алардын касиеттери деген тема бар экен. Ушуну жүктөйүн. Мынакей жүктөлдү бул. Эгерде мурда недавныйда болсо батыраак жүктөлөт. Эми ушул теманы эле мен могу жерге жазып коем. Логарифмалар жана алардын касиеттери. Логарифмалар жана алардын касиеттери. Бул жерге числону коюп коем. Бул жерде башка число коюлуп жүрөт. Мурдагы класс сабактарда жасаганым болчу бул. Мисалы үчүн дагы эле 27/07/20 деп числону коюп койсок болот. Эми могу жерге инструкция жазып коебуз. Мисалы үчүн эмнедей эле ушул презентацияны көрүп чыгып, тапшырма дегендей кылып, мындай кылып жазып койсоңуздар болот да. Ошол презентация боюнча бала эмне кылыш керек? Тапшырма деп, анан биринчи деп бул презентацияны көрүп чык.
презентацияны көрүп, кыскача конспектлеп ал дейли же көрүп мисалдарды чыгар деп коелу. Мисалдарды чыгар. Экинчи эмне кылсын дагы, андан кийин конкреттүү ошо тапшырмалар эмне кылыш керек болсо ошону жазыш керек да. Андан кийин бул жерге эми ошол логарифмалар жана логарифмалардын турмушта колдонулушу боюнча өзү бир презентация жасасын. Логарифмалардын жасагыла дедик. Андан кийин эми мына могу жерде балды дагы ошо 100 балга чейин бересизби, канчага чейин бересиз, балды коюп койсоңуз болот. Срокту койсоңуз болот. Эми теманы жанагыдай эле могу жерден көчүрүп келип койгон. Муну боёйм, оң жагын басайм, копировать дейм. Андан кийин без создать тему деп туруп, ушул жерге көчүрүп коюп коем. Ставить десем жанагы коюлуп калат. Эми ушул жерге критерий оценки дегенди коюп көрөлү. Критерий оценки. Шуну басабыз, создать критерий оценки. Баалоонун критерийлери кандай болуш керек? Название условия обязательно дейт. Бул жерге ошол баалоонун шарттары кандай болуш керек? Ошолор жөнүндө жазышыбыз керек да. Мисалы үчүн бала презентацияны жасады, эми ошол презентацияны баалоонун критерийлерин жазышыбыз керек. Мисалы үчүн биринчи презентациянын мазмуну деп коелу. Мазмуну. Анан презентациянын мазмунун сиз мазмунунда кандай болуш керек, ошол условияларды бул жерге жазасыз да. Ошол темага дал келип атабы, алынган маалыматтар туурабы, ушулар жөнүндө болуш керек. Андан бул жерге бал коесуз. Татаалына жараша 1 балл же 2 балл деп койсоңуз болот. Анан ошол балды эмнеге коюп атасыз, берги описанияга жазып коесуз. Анан кийинки уровень. Кийинки уровеньде эми мазмунуна койдук, бул жерге ошо мазмун деп жазсаңыз болот. Андан кийинки эми презентациянын жасалгаланышы. Жасалгаланышы мисалы үчүн 3 балл коюп коелу. Мына бул жерде берге мазмуну десек, мен кыскартып эле жазып турайын. Бул жерге жасалгаланышы. Жасалгаланышы. Анан дагы условия кандай условия болушу мүмкүн? Мисалы үчүн жасалгаланышы. Андан кийин актуалдуулугу, актуалдуулугу деп ушинтип өзүңүз ошол презентация боюнча эмнени баалайсыз ошол боюнча жаза берсеңиз болот. Деп туруп анан сохранить дегенди басып коесуз. Могу жерге биз балл бербей калдык, Могу жерге бир 4 же 5. Мындай өзүңүз карап критерийлерди ойлонуп мурдатан даярдап алышыңыз керек. Ошондой болуп туруп анан сохранить дегенди басып коебуз. Создать задание дегенди басабыз. Мынакей бизде задание түзүлдү, тапшырмабыз түзүлдү. Мынакей лентаны карайбыз. Эми лентада бизде мына сүрөт болду, бул жерде текстик файлыбыз болду, бул жерде презентациябыз болду. Инструкциясын ачып, мынакей инструкциясын ачсак, логарифмалар жана алардын касиеттери деген тема боюнча жерде презентациясы турат, бул шартын окуйт, анан критерийлери менен таанышат. Анан ошого жараша бала өзүнүн жообун кайра жөнөтөт. Бул жерде биз видеонун ссылкасын кантип жөнөтөбүз? Видеонун ссылкасын жөнөтүш үчүн создать дейбиз, анан задание дейбиз, добавить дейбиз, ссылка дейбиз. Мынакей ссылка. Мурдатан ссылканы даярдап койсок, ушул жерге ссылканы коюп койсок болот. Эгерде YouTube'дан көрүш керек болсо, эгерде өзүбүздөн
YouTube'дагы видеолорубузду коюш керек болсо, анда ссылка дейбиз. Мына ссылка могу жерге, ссылкага биз ошол өзүбүздүн видеосунун ссылкасын коюп коюшубуз керек да. Ал үчүн мен өзүмдүн аккаунтума кирем, YouTube'га киремин дагы. Мына өзүмдүн аккаунтумда мой канал бар, YouTube'да канал дагы. Мисалы үчүн логарифмалар жана алардын касиеттери деген теманын ссылкасын алам. Ал ссылка мына могу жерде болот. Ушуну копировать этип көчүрүп кетем. Боеп алдым, оң жагын басып, копировать деп, анан жанагы жерге келем. Ссылку деген жерге, ушул жерге Ctrl+V клавиатурадан же болбосо мыштын оң кнопкасын басып, вставить деп коем. Мына коюлду ссылка. Эми добавить ссылку деп коем. Мынакей. Логарифмалар жана алардын касиеттери деп менин YouTube'дагы видеом ушул жерге коюлуп калды. Бул жерде дагы ошондой критерий оценкаларды, темасын логарифмалар жана алардын касиеттери деген теманы эле жазып коем. Конкреттүү тапшырма боюнча, тема боюнча тапшырмаларды бул жерге жазышыңыздар керек. Бул жагын жанагыдай толтуруп коебуз. Андан кийин создать задание дегенди басабыз. Лентаны бассак, мындай тапшырмалар пайда болду. Мынакей сүрөт, жанагы файл, тексттик файл, андан болсо презентация, бул жерде видео. Мындай кылып бассак дагы бул көрүнүп атат. Эми бул тапшырмаларды окуучу кантип көрөт? Жөнөтүлгөндөн кийин эле ага аккаунтуна барат, мынакей тапшырма келди деп, андан заданияны карайт. Мына заданиялар келди. Биринчи сүрөт келди, логарифмалар кассеттери деген текст файл келди. Ушуларды ачып, мынтип карап, мына ушул сүрөт боюнча өз оюңду жаз деп атат. Бул анан бул жерге өз оюн жазып, отправить деп, опубликовать деп жөнөтөт. Же болбосо кийинки муну ачат. Тапшырма деп келди. Ушул тапшырмаларды аткарып, андан кийин ошол тапшырма боюнча эмне тапшырма берилсе, ошону жазап туруп, андан кийин бала кайра сизге жөнөтөт. Андан кийин мисалы үчүн видео. Мына видеону көрөт, буларды ачып, муну ачып көрөт, андан кийин мынакей ачылып атат. Бул видеону ачып көрүп, андан кийин ошол берилген тапшырма боюнча өзүнүн бул жерге комментарий жазса болот. Анан тапшырманы аткаргандан кийин ал сүрөткө тартып, анан добавить деп ушул жерде добавить деп басат дагы, анан файл дейт. Файл деп ошол эмне тапшырма аткарса, жанагыдай эле кылып туруп загрузка дейт. Загрузка деп бул жерден загрузка кылып, анан жөнөтсө болот өзүнүн тапшырмасын. Отметить как выполненное. Деп бул жерге комментарий дагы жазып жөнөтсө болот. Мен бул мисалды түшүнбөдүм, же мындай суроолорум бар деп ушундай жазып жөнөтсө болот. Эми өзүбүздүн классыбызга келсек, мынакей здано бирөө деп турат. Ошол окуучуга баргандан кийин ал тапшырганда мондой здано деп келип калат. Бул сабакта балдарга өзүбүздүн сабагыбыздын материалдарын кантип жөнөткөндү үйрөндүк. Мынакей биздин лентабызда ушундай тапшырмалар пайда болду. Ушул тапшырмаларды ушинтип акырындап жөнөтө бересиздер. Балдар сиздерге тапшырманы аткарып, эмне тапшырма болсо, алар кайра сиздерге жөнөтөт. Андан кийин сиздер мына бул жерден карап, кайсыл тапшырма аткарылган болсо, алып текшере бересиздер. Здано деп турат, бул тапшырды. Ошол тапшырганын ачып туруп, текшерип, анан сиздер да бааңыздарды коюп, балды коюп, критерийлерди жазып туруп, анан
жөнөтүп койсоңуздар болот. Ушуну менен бул видеобузду аягына чыгабыз. Кийинки видеодон, кийинки сабактан жолукканча аман эсен, ден соолукта болуңуздар.